Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсызбы. Саламатчылык. Олтурабыз. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе, балдар, бүгүнкү сабакты баштоодон мурун бүгүн биз Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун ааламына саякатка чыгабыз. Сабагыбызда шыктандыруу, билимге, келечекке умтулуу бүгүнкү сабагыбызды максатына жетиш үчүн мен силерге билет таркатам, балдар. Билетибизди карап турабыз. Сабак соңунда сабактан алган натыйжабыздын бардыгын мына ушул билетке калтырып кетебиз. Сабак өтөм күн сайын коштоп мени балалык. Жаңы тема өткөн сайын жаңы ойлор жаралып деп мен бүгүнкү сабагымды баштаймын. Алгач, балдар, шыктандыруу сабакка жагымдуу маанай. Сабагыбыз мындан да көңүлдүү, жакшы өтүш үчүн күндөгүдөй эле жагымдуу маанай түзүп алабыз, Анда эмесе жагымдуу маанайды, балдар, менин колумда эмнени көрүп жатасыңар, балдар? Оймо чийме, улуттук нарк, улуттук оймо чиймелерибизди көрүп жатабыз. Мына азыр мен топторго тапшырма берем. Колубузду оймо чиймени турлайбыз. Кана биринчи топко мен бул оймо чиймени берейин. Кана турабыз дагы келечек тобуна. Кана окшодубу? Ооба, кандайдыр бир өлчөмдө улуттук оймо чиймелерибизди окшотту. Жагымдуу маанай түзүш үчүн. Окшодубу, балдар? Окшотобуз. Кайсыл топтуку эң мыкты окшошор экен? Азаматсыңар. Ал эми мен илим тобуна кыргыздын улуттук оймо чиймесин берейин, Кана улуттук оймо чиймесин. Кана. Окшодубу? Азаматсыңар. Кол чабуулат. Кана, балдар, бир аз болсо көңүлүбүз көтөрүлүп калды. Анда эмесе мен бүгүнкү теманы айтайын. Балдар, бүгүн Чын Куран айынын 8 темабыз Аалам алпы Чыңгыз Айтматов. Мына, балдар, ушул жерден мен теманы түшүндүргөнгө чейин силерге мээге чабуул жасап алабыз. Азыр досканы карайбыз. Доскадан кандай сүрөттөрдү көрүп жатабыз? Бул жерде эмнени көрүп турабыз? Кайсы болмус эле? Айтылуу 9 жердин тому, 6 суунун айрылышы болгон айтылуу таланттар өткөн Талас облусу. Ал эми экинчи сүрөттөн биз эмнени байкадык, балдар? Кана, Ырысбек, эмнени сүрөттү? Сүрөттө шекерди сүрөттү. Эмне үчүн шекер? Чыңгыз Айтматов шекер айылында туулган. Ооба, шекер айылында төрүлгөн. Азаматсыңар. Ал эми кийинки сүрөттөн эмнени көрүп атабыз, балдар? Илим тобуна суроо берейинчи. Кийинки сүрөттө эмнени сүрөттү, Курдашева? Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун балалык чагы. Азаматсың. Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун демек төрөлгөн жери, андан соң анын эмнеси сезилет? Балалык чагы. Ал эми кийинки сүрөткө маани беребиз, балдар. Кийинки сүрөткө. Келе кой, Аруке. Бул жерде адам жазган болду. Чыңгыз Айтматов алып жазуучу болгон. Алып жазуучу болгон, дүйнөгө таанымал Залкар жазуучунун чыгармачылык жолунун башталышын көрүп турабыз, балдар. Андан кийинки сүрөт кайсы чыгармасынан эле? Илим келе кой. Сүрөттө бул Ак кеме деген чыгарманы көрсөттү. Ак кеме чыгармасынан. Чыңгыз Айтматов Ак кеме деген чыгарма. Азаматсыңар. Андан кийинки сүрөт, кел Айнажик. Газетчи Чыңгыз Айтматов биринчи жазган чыгармасы. Ошондой эле бул атадан калган туяк чыгармасынан. Азаматсыңар. Эми мына ушул сүрөттөрдөн, балдар, биз кандай жыйынтык чыгарабыз? Демек, биз Айтматовдун Талас облусунун шекер айылында төрөлгөнүн, анын балалык чагы жана ошондой эле анын чыгармачылыкка аттанган жолу сүрөттөр аркылуу сүйлөтүп, жыйынтыгында биз эмнеге жетиштик? Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө билип алдык, балдар. Ошондой эле кошуп айтып кетейин, балдар, биздин Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Талас облусунун Күркүрөө суусунун жээгинде шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Анын балалыгым аттуу чыгармасында, балдар, Чыңгыз Айтматов жаш кезинен аягандай көптөгөн жумуштун көп сыноолоруна туш келет, анын балалык баёу мезгили согуш мезгилине туш келип калат. Ал эми мына ошо Айтматовдун аламына, балдар, Айтматов жөнүндө эң кеңири маалымат мына ошо Ак чарыктын айыкпаган сыныгы деген Самсак Станалиевдин ушул китебинде кеңири чагылдырып айтып берген, балдар. Айтматовдун балалыгы кандай өткөн? Анын атасы Төрөкул Айтматов болгон, Төрөкул Айтматов, апасынын аты
Нагима болгон. Нагима болгон. Ал эми чоң энесинин аты ким эле? Чыңгыз Айтматовдун чоң энесинин аты Айымкан. Чоң энесинин кичинекей кезинен чоң энесинин айтылуу Карагыз деген атасынын карындашы болгон. Мына ошолдон балдар аябагандай көптөгөн маалыматтарды алып, санжырачы, кошокчу дегеле сөз билги мыкты аял заты болгон чоң энеси. Ал дайыма Чыңгыз Айтматовго түрдүү жомокторду айтып берген. Ал бала кезинен эле аябагандай зирек, таланттуу Чыңгыз Айтматов аябагандай айтылган нерсени айтылгандай кабыл алып, ошол жомоктор дүйнөсү менен жомокторду аябай кызыгып угуп, жомоктор дүйнөсүнө сүңгүп кирген жазуучу болгон. Ошол жомоктордун уккан таасиринен улам дагы анын кийинки чыгармачылык жолунда чоң ийгиликтерге жетише алды деп айтсам жаңылыш болбосо балдар. Ал эми бул жерде Чыңгыз Айтматовдун элеси турат балдар. Чыңгыз Айтматов дүйнөгө таанымал 80ден ашуун улутка, башка улутка чыгармалары которулган мыкты жазуучу боло алган. Айтматов жөнүндө биз бүгүн окуп бүттүк десек жаңылышабыз балдар. Айтматовду дегеле Айтматов жөнүндө изилдей берсек көптөгөн маалыматтарды каза береткенбиз да. Айтматов ааламы чексиз. Бизди Манас эпосунан кийин эле дүйнөгө тааныткан инсан бул Чыңгыз Айтматов болгон балдар. Мен дагы кыргыз тилчи адабият мугалим болушума мына ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аябагандай таасир берип, ушул чыгармаларын башыма жаздап алып окуп жүрүп, аябагандай ошол келечектеги өзүмдүн билимиме дагы, ушул кесибиме дагы Айтматов кошкон салымы чоң деп айтсам жаңылыш болбос балдар. Айтматовдун чыгармаларына токтоло турган болсом, анын биринчи чыгармасы газетчи Дзио, Ак кеме, балдар биз окуган чыгармалар. Асма көпүрө деген аңгемелерди жазган. Балалык чагы болсо ошол согуш мезгилине туш келип, өзгөлөрдөй балалыгын ал ойноп күлүп эмес, кандай кылып өткөрдү эле балдар? Согуш мезгилинде аябагандай эмгек менен биринчи ал катчы болуп иштеген согуш мезгилинде мына ошондой кайгылуу окуяларды, мисалы согуш мезгилинде каза болгон адамдардын жакындарына угузуу кандай деген аянычтуу. Мына ошол мезгилде ал өзү жаш бала болсо дагы ошондой жоопкерчиликти мойнуна алып, согуштан келген кара кагаздарды ташып башталган болуп иштеген. Ал Төрөкул Айтматов атасы дагы абдан билимдүү, апасы Нагима дагы билимдүү, орус тилин мыкты өздөштүргөн үй бүлөдө чоңойгон. Тилекке каршы Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов эл душманы деген жалаа менен камалып кетет балдара. Анда эмесе Чыңгыз Айтматовдун дагы кандай чыгармаларын билебиз? Биз буга чейин деле Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын окуп келе атабыз, балдар. Келе коелу. Бирден чыгармасын айтып кетебиз. Жамиля бетме-бет. Гүлсары. Етте келген тырналар. Биринчи мугалим. Саманчынын жолу. Дагы кайсы чыгармасы калды айтып элек? Бек турган? Ак кеме чыгармасы. Айдай. Гүлсары чыгармасы. Эмилбеков. Ак баранын көз жашы. Ушул жерден суроо берейин балдар. Чыңгыз Айтматовдун эң алгачкы чыгармасы кайсы эле? Аңгемеси? Эң алгачкы аңгемеси? Келе кой. Жазира жооп берип кой. Чыңгыз Айтматовдун эң биринчи чыгармасы бул аңгемеси газетчи Дзио болгон. Ал эми эң акыркы чыгармасы кайсыл деп айтып бердим эле балдар мен силерге. Эң акыркы чыгармасы келе кой Нурай. Эң акыркы чыгармасы бул Тоолор кулаганда деген чыгармасы болчу балдар. Азамат Сыңар. Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын биз билебиз. Ал абдан мыкты калемгер болгон, кыргыз өзгөчө башка жазуучулардан айырмасы дагы балдар. Чыңгыз Айтматов карапайым элдин ичиндеги каармандарды дүйнө жүзүнө тааныта алды десем болот. Дүйнөнү балдар эки Чыңгыз башкарды деп айтып кетебиз. Бири калем менен, бири болсо эмне менен? Кылыч менен башкарды деп айтып келебиз. Мына ошо кыргыз элин кыргыз кылып дүйнөгө тааныткан жазуучубуз бул Чыңгыз Айтматов болуп эсептелинет экен. Анда эмесе балдар мен силерге Айтматовдун чыгармаларынан шымаларды берейин. Топтор менен иштейли балдар. Менин колумда Айтматов ааламы деген турат балдар. Мына бунун ичинен биз азыр Айтматовдун ааламына саякатка барабыз. Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда Германияда ооруканада көз жумган. Анын чыгармалары бүгүнкү күндө дагы миллиондогон адамдарды шыктандырып, анын аты кыргыз маданиятынын символу катары калды дейт. Бул Айтматов жөнүндө фактылар. Туулган жылы канчанчы жыл эле? Кана? 1928 жыл.
12 декабрь. 12 декабрды биз кандай күн деп белгилеп келебиз? Адабият күнү деп, Адабият күнү деп белгилеп келе жатабыз. Чыңгыз Айтматов. Айтматов кыргыз, орус жана француз тилдеринде эркин сүйлөгөн. Ал өз чыгармаларын көбүнчө орус тилинде жазган. Бирок анын чыгармалары кыргыз элинин руханий дүйнөсүн чагылдырган деп айтат. Ошо мен жана айтып өткөндөй, ал бүтүндөй кыргыз элинин карапайым каармандарда дүйнө жүзүнө тааныта алды. Атасынын трагедиясы кандай болгон? Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов 1938 жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Бул окуя жазуучунун дүйнө таанымына чоң таасир тийгизген. Мына ушул могу китепте дагы кеңири берилет балдар. Айтматовдун атасыны жалган жала менен камакка алынгандан кийин Айтматовдордун үй бүлөсүнө чоң сыноо келет да балдар. Ал аябагандай жер элдердин катарына баса албай калат. Кайсыл жерге апасы ишке кирсе, кайсыл жерге барбасын Айтматовду эл душманы, сен элдин душманы, сенин атаң эл душманы болгон деген жаланы жаап, ал элдерден корунуп ошол Москва жеринде атасы кармалган. Анан ошо Москвада окуп жаткан кезинде чедей 4 баланы ээрчитип Кыргызстанга келип талас жергесинде ошол жерде айылда жашап калышат. Ошол кезде Чыңгыз Айтматовдун атасы менен жанында талакташ болуп, ниеттеш болуп жүргөн адамдар эле кайрадан Айтматовго дагы салам берүүдөн качышып, Айтматовду көргөндө алыстап качышкан. Бул эл душманы. Буну менен сүйлөшүп койсок, биз дагы эртеңки күнү башка бир жаман окуяга кабылып калбайлы, камалып кетпейби деген ойдо алар таптакыр качышкан. Буну дагы фактыларды, Айтматов жөнүндө фактылар бар, балада көрсөңөр болот. Мен азыр силерге ар бириңерге мондай кат таркатам. Талактан алган таасириңерди ушуга балдар жазабыз, Айтматов жөнүндө эмне билсек, Айтматов жөнүндө кандай асыл ойлорго эге ушул Айтматовдун ар бир сөздөрүн дагы чечмелеп өтөбүз балдар. Ал эми балдар, асыл ойлор сандыгы. Мен силерге топторго тапшырма берейин. Бул Айтматовдун чыгармалары боюнча пазлдар. Азыр ар бир топко бирден пазл берем. Китептерибизди чекесине коюп, пазлдар менен иштейбиз, Кана? Баштадык. 1, 2, 3. Кана? Азаматсыңар кайсыл топ биринчи бүттү? Кана? Билим тобу, келечек тобу биринчилерден болуп бүттү. Азаматсыңар, мен силерди азыр Айтматов аламы дегенден кийин балдар, мен силерди мондай Айтматовдун ак кемесин берейин. Ак кемеде сүзүп алып, Айтматовдун аламына 1 балл менен баалайм. Ошондой эле мен балл берген сайын балдар, нону эмне кылабыз биз? Жылдырып турабыз, Мынакей. 1 балл бергенде буну 1 упайга жылдырып турабыз. Илим тобу бүттүкпү? Азаматсыңар окшошту, Пазлдарыбыз сонун чыкты. Кана сүрөт менен окшош чыктыбы? Азаматсыңар. Силерге дагы мен мондай ак кеме чыгармасынан. Силерде 1 упайга жылдырып коебуз. Азаматсыңар. Анда эмесе, балдар, кийинки тапшырмабыз барыбыздын колубузда телефондор бар, Азыр Айтматовдун чыгармаларын QR-код аркылуу мынакей изилдеп чыгып, аны мен жазган катка ойлорубузду жазабыз, мен берген катка. Азыр мен чыгарып силерге таркатып берем. Ар бир топко берем. Чыгармаларын изилдейбиз. Телефондорубузду алабыз. Кайсыл чыгармасы туш келип калса, балдар, мына ар бир топко мен 3төн ушундай чыгармаларын бердим, кана изилдейбиз. Телефонмен иштейбиз. Калганын о жерге жазып өргүлө. Сабактан алган таасириңерди билеттин артына эмне кылабыз? Артына жазабыз, балдар. Соңунда биз эмнеге жетиштик. Сабактар менен дагы байланышат, Мисалы, география сабагы менен, тарых сабагы менен, башка предметтер аркылуу дагы байланышат. Мына ошону азыр Кыргызстандын картасы боюнча өз алдыңарча жайгаштырып, анан айтылуу алып жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн жерин аныктап бересиңер. Кана, биринчи илим тобу бүтүп калыптыр. Ал эми силер болсо кийинки тапшырмада могуларды ордуна жайгаштырабыз, балдар. Даяр болдукпу? Кел агай. Медина, сага кайсыл чыгармасы түштү силерге? Биздин топко Тоолор кулаганда деген чыгармасы түштү. Анын ичине айта кетсек, бул чыгармада
чыгармасында Айтматов азыркы турмуш дүйнөлөшүү заманынын экологиялык көйгөйлөрү жөнүндө кетти. Ооба, Азаматсың тоолор кулаганда чыгармасында демек Айтматов эмне жөнүндө сөз кылат экен балдар? Экология маселесин козгоптур. Азаматсың сымбат келе кой. Саманчылын жолу чыгарманын түп нускасы сыяктуу эле фильмдин негизги окуялары катары улуу ата мекендик согуштун каардуу жылдары сүрөттөлөт. Согуштагы жоготуулар, кан какшаткан күйүт, ачарчылык, ошондой эле таанымсыз эмгектенүү, зарыга күтпөгөн үмүт толгонай эненин эскертүүсүндө баяндалат. Толгонай эненин эскертүүсүндө баяндалат. Бул чыгармада мен силерге айтып берген согуш мезгилиндеги Айтматовдун балалык кези кеңири сүрөттөлүп берилген. Балдар, илим тобунан айтылды, кана билим тобунан келе кой. Берем. Бул чыгармаларды карайбыз балдар. Бул жерде эмнени көрүп атасыңар? Кыргыз боз үйүн көрүп атабыз, балдар. Мына ошол кыргыз боз үйү кандай түзүлүштө жасалган жана ал кантип буюмдар кайсы ордуна коюлушу керек. Бул жерде буюмдарды алабыз дагы балдар өз ордуна коюп чыгышыбыз керек. Мен мүнөт убакыт берем, бир убакыттын ичинде ошону бүтүп калышыбыз керек болот, балдар. Кана баштадык. Кайсы буюм кайсы жеринде турат. Анан түшүндүрүп жактап беребиз, Болду, Азаматсыңар. Азыр эки топко тең кыргыз боз үйү туш келген балдар. Мына ошол боз үйүндөгү адамдарды баягы өз ордуна эмне кылдыңар? Жайгаштырдыңар, Кана кел, айдай. Сүйлөп беребиз жактап. Үйдүн чоңотасы ошондон төрдө отурат. Ал эми аялдар жакта чоң апасы менен апасы, ал эми атасы жакта, эркектер жакта балдар, атасынын баласы, бул жерде баласы менен кызы ойнойт. Бул кыргыз боз үйүнүн ичиндеги карапайым үй бүлөнүн бир көрүнүшүн айтып бердиңер. Азаматсыңар кол чабабыз балдар. Азаматсыңар илим тобу. Ал эми келечек тобуна дагы. Айнайсың. Кыргыздар кунук келгенде дайыма чыгып тосуп алышат. Жана боз үйдү ачканда биздер биринчи көргөнүбүз бул кыргыздардын улуттук тамагы. Анан кийин бул жерде бизде түндүк турат. Кыргыздар боз үйдү жаап турат. Бул берде бул көкө, бияка кумусту куят дагы дайыма беришет. Кумустар бар. Биякта комустар жана килем салып коюшкан. Адамдардын кол жактары болуп жанында эсептелет. Биякта дайыма жанып турат. Оң тарап, анан сол тарап болот, Азаматсыңар. Демек жүк жыйылып туруптур, кыргыздын улуттук боз үйүнүн кандай жасалгасын көрсөтүп бере алдыга. Азаматсыңар, мен силерге бул үчүн дагы бир упай беремин. Ал эми илим тобуна дагы бирден упай берип өтөмүн балдар. Упайды дагы кошуп коебуз. Ал эми билим тобу жактап берет, келе кой. Бул Кыргызстандын картасы. Кыргызстанда 7 облус бар. Түндүк тарабында Ысык көл, Нарын, Чүй, Талас облустары, түштүк тарабында Баткен, Ош жана Жалал Абад облустары бар. Бүгүнкү биздин темабыз менен байланыштырчы, кана? Биздин Чыңгыз Айтматов Талас облусунда туулган. Талас облусу Чүйдүн чыгыш тарабында жайгашат. Жалал Абаддын түштүк чыгыш тарабында. Азаматсыңар. Демек Талас облусунда залка жазуучубуз Чыңгыз Айтматов төрөлгөн жерди таңазалап өттүңөр. Демек силердин сабак топ менен география предмети менен байланышты. Азаматсыңар коюп коебуз. Эми жана билетке жазып атабызбы балдар? Сабактан алган таасирибизди билетке жазабыз дагы сүйлөп беребиз, балдар. Сабакты мына ушуну менен бышыктап алабыз. Бир упай беремин. Экинчи упай кетти. Жылдырып койдук, балдар. Азаматсыңар. Азыр сабактан алган таасирибизди, Айтматов жөнүндө дагы эмнелерди билебиз. Мына ушулардын бардыгын мен таркаткан билеттерге жазабыз. Сен бүгүнкү сабактан алган таасириң? Мен бүгүнкү сабакта биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов тууралуу кенен маалыматтарды билдим. Буга чейин да билчүмүн. Биргеликте топ менен биргеликте иш алып барууну билдим. Азаматсың.
Нурел, дагы балдар. Сен бүгүнкү сабактан кандай таасир алдың? Мен бүгін сабақтан Чыңгыз Айтматов жөнінде көп маалыматтарды алдым. Айта кетсем, Чыңгыз Айтматовтың үй бүлөсү, туулган жери жана өмүр баяны жөнүндө маалыматтарды алдым. Кеңири маалыматка ээ болуп алдың, азаматсың. Кел, Рысбек. Бул сабакта бир өзгөчө таасирденүү менде болду. Себеби бүтүрүксүз сөздөрдөн, суроолордон мен өзүм мээни иштетип, ушу Чыңгыз Айтматов жөнүндө дагы бир көп нерселерди үйрөнүп келдим. Дагы үйрөнүп келгенге шыктанам. Азаматсың. Келе кой, Жумагүл. Мен сабактан Чыңгыз Айтматов жөнүндө анын өмүр баянын, чыгармаларын, ал кичинекей кезинде почтальон болуп иштегенин Билдиң, азаматсың, кол чабабыз. Кана, келечек тобунан. Келе кой, Аруке. Мен бүгүнкү сабактан мен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жөнүндө көп деген маалыматтарды алдым. Жанагы Чыңгыз Айтматов алып жазуучу, мындай кичинекей болгон мындай өзүнүн өмүр баянын алдым. Жанагы Чыңгыз Айтматовдон алган маалыматым мен үчүн аз болуп жатат. Анткени жанагы Чыңгыз Айтматов жөнүндө көп билгим келет. Көп билгиң келет. Дагы мындан дагы көп Чыңгыз Айтматов жөнүндө изилдеп билгиң келет. Азаматсың. Келе кой, Айназик. Мен бул сабакта Чыңгыз Айтматовдун улуу чыгармалары менен тааныштым. Жана ал кантип кыргыз тилин бүт мындай чоң аламга мындай тартуулаганын да билдим. Азаматсың. Дагы ким айтат? Келе кой, Сымбат. Өз оюңду кошуп кой. Мен улуу Чыңгыз Айтматов жөнүндө көптөгөн фактыларды, жана өмүр баянын, чыгармаларын билдим. Ал көптөгөн тилде чыгармалар жазган. Которулган, чыгармалары которулган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бүт Франция, бүт аламга белгилүү. Аламга белгилүү. Демек, дүйнөгө кыргыз элин таанытылган, дагы азыр балдар сүрөттү карап, макалдарды табабыз. Кыргыз эли аябагандай макалдатып сүйлөгөн калк болобуз, балдар, албы сөзүбүздө макалдатып сүйлөйбүз. Бул жерде сүрөтү берилген, кол көтөрүп, анан табабыз. Биринчи жерден болуп, кел Медина. Жет өлчөп, бир кез бат-баттан айтабыз, кана. Бул макал. Кел, Алина. Эненин ою багада, баланын ою талада. Азаматсың. Биз сабакта көп учурда макалдатып сүйлөп, макал үйрөнгөнгө аракет кылабыз, көп чаттайбыз, кана ажат? Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт. Азаматсың. Бул макал. Келе кой, Айназик. 100 жолу укуча бир көргөн. Ооба, 100 жолу укуча бир көргөн артык дейт. Азаматсың. Бул макалды баарыбыз билсек керек, балдар. Жазира. Карынын кебин капка сал. Карынын кебин капка сал. Ал эмичи, балдар? Бул айтып коелучу, кана. Бул кайсы бар? Чогуу айтайлычы. Кайсы убакыт учкан куш, балдар. Мынакей, биздин сабагыбыздагы убакыт учкан куш сымал бир заматта сабагыбызды дагы бышыктап алдыга. Бүгүнкү сабак жактыбы? Айтматовдун аламына саякатка чыгып, Айтматов жөнүндө эмнелерди билип алдык? Көп маалыматтарды билип алдык. Айтматовдун өмүр баянынын көпчүлүк бөлүгү мына ушул белгилүү жазуучу Самсак Станалиевдин ушул китебинде дагы, балдар, кеңири чагылдырылып берилген. Эгерде адабиятка кызыгууңар мол болгон окуучулар ушул китепти сөзсүз түрдө окуп чыккыла деп сунуштаймын, балдар. Мен дагы бул китепти окуунун үстүндөмүн. Азыр аягына келейин деп калдым. Айтматов жөнүндө эң сонун тикерүүлөр мына ушул китепте камтылган экен, балдар. Анда эмесе, балдар, мен ушул Айтматовду бала кезимен аябагандай кызыгып окуп, чыгармаларын башында айтып өтпөдүмбү? Башыма жаздап алып, бир тууган акемден абдан талашып китепти окуган элем. Ошолордун таасиринен, анан бүгүнкү сабактын таасиринен улам мен Айтматовго арноо деген ырымды силерге окуп берейин. Ал күндөрдө мен окуучу секелек, ашыкчуумун мектебиме эртелеп, гүл саратты жаздап жатып башыма, окуганым дал эсимден кетелек. Кайда жүрсөм ала жүрүп жаныма, Жамиляны окуучу элем ашыга. Баса десең, Жамиляны жактайм деп, балдар менен урушканым жанымда. Саманчылын жолун окуп ыйлагам. Алиманды мен өлүмгө кыйбагам. Жоготуунун оор азабын тартса да, Толгонайдын кайратына таң калам. Дүйшөнагай сабак өтүп жатканы, Алтын айдын суудан кечип басканы, көз алдымда азыр дагы тартылат бала Чыңгыз кат таратып жатканы. Асел менен Ильяс көзгө элестеп, зилин айдап Ильяс азыр келет деп, күткөн экен кызыл жолук жалжалы, түн күз өтүп бар окатын белендеп. Аалам алпы сени менен мактанам. Бул Чыңгыз Айтматовго арноо болду.
Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма адабият дептерибизге Чыңгыз Айтматовдун Аалам алпы темабыз балдар турат. Аалам алпы Айтматов деген темада чакан эссе жазып беребиз. Күндөлүктөргө коюп алабыз. Кана балдар эсептейинчи балдар, кайсыл топ канча балл топтоду. Мен бүгүнкү сабакта балдар өзгөчө сабакка эң мыкты катышып берген окуучуну баса белгилегим келди. Бул окуучу Тынарбеков Рысбек. Мен сага өзгөчө дагы ушул Айтматовдун ак темесин берейинчи. Дагы бизде көбүрөөк катышкан кайсыл окуучу? Активдүү катышкан окуучу. Биздин келечек тобунан. Айназик көбүрөөк сүйлөдү. Айназикке дагы упайды ыйгарамын. Анда эмесе санайлычы балдар, канча упай топтонуңар кана? 4 упай. 4 упай топтошуптур. Келечек тобуна кол чабуулар болсун балдар. Азаматсыңар. Билим тобу 3. Билим тобу 3 упай топтоп турат. Серки 2 упай болуп турат, а? 2 упай. Илим тобу 2 упай топтоптур. Бардык топтор сабакка жакшы активдүү катышып бердиңер. Анда эмесе күндөлүктөрдү ачабыз балдар. Мен силерге күндөлүктөргө бүгүнкү бааңарды коюп берейин, а? Тапшырманы жазып алдыкпы? Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка катышып бергениңер үчүн мен дагы силерге ыраазычылык иретинде быйтыкча менен бааладым. Азаматсыңар баарыңар көңүл бурганыңар үчүн чоң ыраазычылык билдирем.